жаңы идеялар бар, жаңы программалар бар. Мекенин сүйгөн, билимдүү жаштар кези алар коркпосо ушул элге кызмат кыла турган учур деп ойлойм. Анткени бизде патриоттук сезим, күч, жашпыз, энергиябыз бар, эч нерседен тайманбайбыз. Бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болуп, жергиликтүү элдин жашоосун жакшыртканга бир себепкер боло алабыз деген бир ишенич менен аттанып жатабыз. Колуң менен ишке ашыра албайсың да. Жогорку кеңешке баруу адамдарды да критерий болуш керек да. Ар бир нерсени өз учурунда кылдым да. Билим алдык, тажрыйба топтодук, кыргыздан чыган инсандар менен иштештик, илимдерге көп көңүл бура баштадым. Бирок адамдын ички дүйнөсүндө болгон нерсе жана булактай эле деп ойлойм. Бир күн болбосо бир күнү барып жарып чыгат да. Эл журтта мага дем берип келет. Ойзон YouTube каналынын көрүүчүлөрүнө жалындуу салам айтабыз. Барыңызга белгилүү болуп калгандай, азыр шайлоо өнөктүгү башталганына байланыштуу буюрса 50 күнү болом деген биздин талапкерлерибизди сиздер менен тааныштырып, алар жөнүндө кенен маалымат берип, алардын ойлорун жеткирүү аракетин көрүп жүргөн чагыбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз 16-чы шайлоо округунан талапкер Чотонов Медербай экөөбүз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Маанайыңыз кандай? Абдан жакшы. Эл менен жолугушуулар, элдердин көйгөйлөрүн угуп дегендей. Жалпы эле азыркы учурда ошол эл менен жолугуулар кандай өтүүдө? Абдан жогорку деңгээлде өтүүдө. Эл мурдагыдай эмес. Элдин аң сезими бир топ өзгөргөн. Азыр мен оюмча элдер чыныгы, билимдүү, тажрыйбасы бар, мекенин сүйгөн, жаңыча ойлонгон адамдарды шайлап алат деген чоң ишеничим бар. Сон дароо эле баягы максаттан баштайлы. Азыр көрүүчүлөрүбүз менен саламдашканда айтып өттүм. Шайлоо учуру депчи. Көпчүлүктө негизги суроо ушул жаралат. Сиз ишкер катары тааныйбыз биз. Ишкерликте жүрүп, жогорку кеңешке келүүдөн, 50 күнү болуудан негизги максатыңыз кайсы болду? Мен өзүм айыл жергесинде жашайм. Балдарым орто мектептерде окуйт, бала бакчага барышат. Ошо эл барган эле ооруканаларга, поликлиникага, мамлекеттик кызмат көргөзүү органдарына барып эл жүргөн жолдор менен жүрөбүз. Элдин кыскасы айтканда элдин көйгөйүн жон терибиз менен сезип келебиз да. Анан ишкерчиликте деле бир топ ийгиликтерди жараттык. Өзүбүздүн жашообузга жеткиликтүү, Кудайга шүгүр. Эми адам мен оюмча бир ордунда турбаш керек да. Адам өзүш керек. Бир жакшы максаттарды коюп, ошолорду ишке ашырыш керек. Бүгүнкү күндө элдин демин, каалоосун, кыялын сезип турам. Карысы дебей, жашы дебей, баарысы билимдүү жаштар кезин, мекенин сүйгөн, жаңы идеялар бар, жаңы программалар бар, ойлонуп, жаңыча иштерди кылып, өлкөбүздүн алдыга өнүктүрүүгө мындай салымыбызды кошсо деген элдин чоң бир талабы бар да. Жаштар кези алар коркпосо өлкөнүн жүгүн өз мойнуна алганга деп. Эми тарыхты алып көрсөк, Жусуп Абдырахманов, Разаков, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстановдор ушул биз куракта элге жерге кызмат кылып, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө чоң салымдарын кошуп кетишкен да. Ойлойм, биздин жаш курагыбыз ушул элге кызмат кыла турган учур деп ойлойм. Анткени бизде патриоттук сезим, күч, жашпыз, энергиябыз бар, эч нерседен тайманбайбыз. Бүт бойдон мамлекеттик кызматка барып, элдин көйгөйүн бийик трибунадан ачык айкын айтып, бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болуп, жергиликтүү элдин жашоосун жакшыртканга бир себепкер боло алабыз деген бир чоң ишенич менен аттанып жатабыз. Сон азыр өзүңүз жакшы айтып өттүңүз. Сөзүңүздө бир нече жакшы сөздөр болду да. Элдин ичинен чыкканыңызды айттыңыз, баягы көйгөйлөрүн жон терибиз менен сезебиз депчи. Ошол эле учурда мен сиздин пикириңизге кошулам. Баягы жаш курч учурубузду ошол элибизге бир кайсы бир деңгээлде да жок дегенде жакшылык кылууга бир аракет кылсак, себепчи болуп аракет эдепчи. Деген менен элде эми арасында ар түрдүү пикир бар, кээ бирлеринде мындай ойлор бар. Аябай жакшы иштейм дейт экенсиң, элге кызмат кылам дейт экенсиң, мисалы ишкерлерге ошондой сын айтышат да. Ал жака барбай эле кызматтын улантары бербейсиңби депчи. Жогорку кеңешке келүү негизи эле мындай жөнөкөй тил менен бизге түшүндүрүп бербейсизби?
кандай дагы да бир мүмкүнчүлүктөрдү ачат, кандай жолдорду түзө алат сиз баягы ниеттериңизди ишке ашыруулачы? Албетте ишкерчилик менен да биз буга чейин эле элибиздин жанында болуп, элибизге жардам берип, колдон келген жардамыбызды берип келгенбиз. Бирок ишкер катары, мисалы үчүн мен Таласта бир 1000 ишкер болсо, ошонун бири болом да. Анан өзүмдү алсам, жылдык кирешимин 30%-ын мен кайрымдуулук иштерине жумшай алам. Бирок баары бир ишкерчилик кирешең менен чектелесиң. Көп көйгөйлөрдү көзүң менен көрүп турсаң да, колуң менен ишке ашыра албайсың да. Ал эми Кудай буйруп, мандат тийип, депутат болуп калсаң, көп эшиктер ачылат. Көп программаларды элибизге алып келип, жергиликтүү элдин жашоосун жакшыртканга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бүгүнкү күндө ушул азыр округтарга бөлүнүп калбадыбы, жогорку кеңешке шайлануучу. Ошол өзүнүн округун дейли, кичи мекенин, ошолор учурда жалпы Кыргызстандын көйгөйүн чечүүдө жогорку кеңештин депутатында баягы үчүнчү күч деп айтылат эмеспи, бирок бүгүнкү күндө чыныгы реалдуу үчүнчү күч болуудабы, анын күчү канчалык? Сиздин пикириңиз? Эң негизгиси жогорку кеңешке баруу адамдарда да критерий болуш керек да. Анан ошол билим болот адамда. Мисалы үчүн өзүмдү айтсам, менин кесибим саясаттануучу, дипломат, эл аралык мамилелер факультетин бүткөм да. Бул деген саясаттын табиятын түшүнө алабыз. Албетте саясатта ар кандай учурлар болот. Ар ким ар кандай иштерди ишке ашыра алат. Ал мен ойлойм, ошол депутаттын билиминен, кадыр-баркынан, орунду сүйлөгөндүгүнөн, реалдуу ишке кызыктар экендигинен натыйжасында көрүнүп калат. Биз 34 жыл эгемендүүлүк алсак, 30 жыл саясий ар кандай оюндарды, интригаларды баштан өткөзүп көрүп келдик да. Айылдарда, мисалы үчүн 30 жылдан бери мындай айтканда арыктар да казылган жок да, ошол саясий оюндардын артынанчы. Ал эми акыркы 4 жылда өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, аны баарыбыз көрүп турабыз. Азыр дагы баратканымдын бирден бир себеби бул мен мамлекеттин келечегине ишеним артып, бүгүнкү күндө мамлекеттик институттардын бекемдигине ишенип, жана бюджет жагынан алсак, жакында мына 1 триллион болоюн деп жатат биздин бюджетибиз. Бул эмненин белгиси? Бул мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнүн көбөйгөндүгү. Ошол мүмкүнчүлүктүн артынан биз элибиздин, жергиликтүү элдин реалдуу көйгөйлөрүн чече алабыз деген ишенич менен баратам. Анткени, мисалы үчүн аткаруу бийлигинин жергиликтүү өкүлдөрү, алар отчет жазганда баары жакшы бизде, баарын жакшы кылып атабыз деп айтып берет да. Алар эгер бул жерде кандай бир проблемалар болуп атат десе, алар сөгүш алышы мүмкүн. Ал эми эл өкүлү ачык айкын ушу элдин чыныгы көйгөйлөрүн көтөрүп, бийлик менен элдин ортосунда жогоруда айткандай көпүрө болуп, реалдуу чечилишине мындай себепкер боло ала турган инсан да. Сон буга чейин айтып өттүңүз, сиз ишкерликте жүрөм азыркы учурда депчи. Анан сизди биз жеке ишкерлигиңизге алыштырып, буга чейин жеке компанияларда да тажрыйбаңыз топтоп, жетекчилик кызматтарга чейин барганыңызды билебиз. Ушул өз алдынча иштөөдө, жалпы эле ишкерликте Кыргызстанда, анын ичинде элетте ишкерлик кылуудагы 3-дейлүү же 5-дейлүү артыкчылык жана кемчилигин айтып бере аласызбы бизге? Ишкерчилик бул чындыгында оңой иш эмес. Өтө жоопкерчиликтүү, кыйын десем болот да. Ар бир эле адам ишкер болуп кете албайт. Артыкчылыгы жана кемчилиги бар. Мисалы үчүн Бишкекте, шаарларда ишкерчилик кылуу оңой. Анткени ал жерде элдин саны да көп, акчанын айлануусу да тез. Ал эми элетте, айылдарда ишкерчилик менен алектенүү бул абдан кыйын. Кыйын дегенде тобокелчиликтер көп. Тобокелчиликтер да көп. Ишкерчилигинин өсүү темпи да бир топ азыраак да. Бирок чет өлкөлөрдө окуп жүргөндө эле ушул билим алып, тажрыйба топтоп, ушул
өзүбүз туулган региондун экономикасына салым кошсом, элдин бир жашоо шартынын оңдоосуна салым кошсом деген бир чоң максаттар, кыялдарым бар эле. Ошол патриоттук сезим менен келип, өзүбүздүн жерибизге эмгек өтөп, ишкерчиликти өнүктүрүп жаткан чагыбыз. Ошон ошол өзүңүздүн аймакта ишкерчилик кылам деп айтып калдыңыз. Бир көрсөткүч менен баалап айтып бериңизчи. Мисалга алсак, сиз ишкерчилик кылганыңыздын жардамында канча киши азыр жумуш менен камсыз болду, же болбосо баягы жылдык киреше дейлиби, же жылдык бир налогуңуздар тууралуу айтып бере аласызбы? Мисалы биз ошо ишкерчиликти аркалагандан бери жай-жайдан көтөрүлө баштады да. Мисалы үчүн башында бир 200-300 миң сомдун тегерегинде мамлекетке салык төксөк, бүгүнкү күндө 1 миллиондон ашат да жылдык салыгыбыз. Ал эми биз мына жаңы проект киргиздик. Талас областында бирден бир чоң соода борборду ишке берип жатабыз. Ошол менен бириккенде бир 200ге жакын жумушчу орундар түзүлөт. Жана мамлекетибизге 3 миллион сомдой салык төлөнөт да. Анан айылдын инфраструктурасы, архитектуралык бир көркү чыга турган, эң негизгиси ушул жергиликтүү элдин региондорду өнүктүрсө болот деген ишеничин арттыруу максатында болду да. Албетте ишкер катары жана кайра пайда алып келүү мындай мөөнөтү элетте абдан узак болот. Мисалы үчүн биздин кылган иштер 20 жылда өзүн актайт да. Кыргызстан үчүн мен ойлойм дайыма кыргызстандыктар эле күйөт. Кыргызстандын келечеги кыргызстандыктар үчүн эле маанилүү да. Ошон үчүн ар бирибиз колубуздан келишинче элге жерге кызмат кыла берсек, сөзсүз мамлекетибиз өнүгүп өсөт. Сон ишкерлик демекчи, буга чейинки сөзүңүздө да айттыңыз, бул жакта өсүү темпи жай, анан азыр айттыңыз киреше баягы толук сарпталган каражатты балким кайсы бир деңгээлде көптөгөн жылдарда кайра өзүн актайт депчи. Ушундай жагдайда сиз буюрса эл өкүлү болууга аттанып жатасыз. Эл өкүлү болуп калсаңыз бир кандай мыйзамдар сунушталыш керек, же болбосо жалпы эле ушул электерде ишкерлик кылууга мамлекет тарабынан кандай стимулдар болушу керек? Айылдын адамдары Бишкекке же Ошко көчүп кетип, айылдарда жаш адамдардын саны аз болуп калып атат да. Ал эми экономиканы өнүктүрүүчү, түрткү берүүчү ошолор да, жаштар. Ал эми биз региондорду өнүктүрсөк, региондордо жумушчу орундарын түзсөк, региондордо инфраструктурасын өнүктүрсөк, саламаттык сактоого, билим берүүгө бир салымдарыбызды кошсок, жаштарыбыз, жергиликтүү жаштар ошол эле айылдарда калып, региондун өнүгүүсү тез темпте болмок да. Ал үчүн мамлекеттин азыр толук мүмкүнчүлүгү бар. Мамлекет буга чейин деле жардам берип келет. Дагы да мындан да мындай тез темпте, реалдуу түрдө толук жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле пайызсыз насыяларды берип, реалдуу элеттиктердин жашоосун жакшыртууга багытталган ишкерчиликтин түрлөрүн. Эми сизге саясий суроо берейин. Бизде буга чейин 7-чи чакырылыш тарады. 7 чакырылышта ар түрдүү эл өкүлдөрү болду. Легендарлуу парламент болду эң башында. Андан кийин тилекке каршы элдин ишеничинен кайсы бир деңгээлде ушул депутат деген макам бир ишенимди азайтып калды да, тилекке каршычы. Арасында аябай жакшылары да болду, эл үчүн күйгөндөрү да болду дегендей. Негизи эле сиз буга чейинки жалпы чакырылышта эл өкүлү болгондордун эң чоң каталары кайсылар болду деп эсептейсиз? Ушундай элдин бир пикирлери ар түрдүү болуп калышына себеп болгон. Биз кыргыз элибизде чоң бир жакшы жактарыбыз бар да, ошол эле убакта кемчиликтерибиз бар. Ошол шайлоого келгенде кээ бир кемчиликтерибиз иштеп кетип атат да. Мисалы үчүн билими жетишсиз болсо деле өзүбүздүн бала деп шайлашат. Тууганчылык, жекжатчылык, айыл-айыл, район болуп бөлүнүшүп, ушундай бул терс көрүнүштөр да. Анан өзүнүн бала деп өткүзүп алышат. 5 жыл аттиң деп арман кылып отурушат да.
Ошон үчүн бул шайлоодо мен ойлойм эл андай катыларды кетирбеш керек. Чыныгы профессионал, билими терең билим алган инсандар, реалдуу бир экономиканын өлкөнүн өнүгүшүнө таасир бере ала турган инсандар, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн эмес, жалпы элдин кызыкчылыгын көздөгөн инсандарды шайлаш керек деп ойлойм да. Ошондо парламенттин да сапаты жогору болот. Албетте ар бир адам өз максатына жараша жашайт. Экинчи бир терс таасир ушул билими жетишпесе деле депутат болом деп жеке амбициясына таянып алып барган адамдар алар деле менин оюмча билбейт, бирок кандайдыр бир деңгээлде өлкөгө алар зыян алып келишет да. Анткени депутат болууга ошол профессионалдык кандайдыр бир билими, ошо профессионал сапаттары же критерийлер жетишпейт да. Сон азыр эми көрүүчүлөрдө мындай суроо болуп калышы мүмкүн да, баягы билимге басым жасап айтып атат, буга чейинкилердин бир билими жоктор келип атат деген сыяктуу сын айтылып атат да, сиз жактанчы ошого бир тактоо киргизип айтып койбосок болбойт. Мен мисалы сизди жеке тааныган үчүн билем да. Өзүңүздөн көрүүчүлөрүбүзгө айтып бериңиз, өзүңүздүн билимиңиз жөнүндөчү. Жогорку окуу жайды кайсыл жактан окудуңуз эле, кайсыл жактан тереңдеттиңиз эле, билим алдыңыз эле? Жогоруда айтылган сөздөрдө буну мен айтып аткан жокмун, буну эл айтып атат да. Анан сиз айттыңыз, жогорку кеңештин бедели түшүп кетти депчи. Ошол бардыгы эмес. Арасында ошондой депутаттар болгон үчүн жалпы парламентти кээде уят кылып коюп жатты да. Ошон элдин пикирин негизинде айтып жатам. Ал эми өзүм боюнча айтсам, биз ушул Таласта эле окудук, анан кийин лицейде окудук. Лицейди бүтүп Кыргыз-Орус Славян университетинде бюджеттик формада окудук. 2010-11 жылы Кытай Эл Республикасында окудук. Кайра келип Кыргыз-Орус Славянский университетинде, Славян университетинде окуубузду уланттык. Ал жерди жакшы аяктап, Москва шаарына Руден университетине магистратураны ошол жактан диссертациябызды кызыл дипломго жактап бүтүп келдик. Кесибим ушул дипломат, эл аралык мамилелер факультетин бүтүрдүм да. Адистигиз ошо. Ооба. Сон негизи сизде жогорку билими барлар, чет өлкөдөн билимин тереңдетип келгендер, жеке тааныгандарым да бар. Элдин талабы болууда ушул жалпы эле бийлик системасына бир аралашып, эл өкүлү болуп, же болбосо аткаруу бийлигине кирип, элдин өнүгүүсүнө бир салымыңар кошпойсуңарбы дегенде мындай жооп айткандары болгон да. Мындай эшигин ачып көрүп эле карап көрдүм, ал жак аябай кире экен, ал жакта аябай бир ыплас нерселер көп экен депчи. Сиз азыр ушул өзүңүз аймагыңызда эле ишкерлик менен жакшы жумуштарды кылып атыпсыз айтканыңыздан. Билимиңиз да чет өлкөлөрдөн бир тажрыйба алып, билим алып келип турсуз. Сиз ошол жагдайдан коркпойсузбу? Жогорку кеңешке депутат болсоңуз, ошондой нерселерге аралашып калуудан сизге бир атыңызга балким зыяны тийип калат. Ал жак эми баягы кара ичкини чечип дейт го, реалдуу көз караш менен караганда баары бир жеңил эмес да. Бүгүн биз аттанып атканыбыздын бир себеби да ошол да. Анткени сиз айткандай, бизде да көп тааныштар бар, чет өлкөдө чоң эл аралык компанияны жетектеп, жакшы бир кызматта иштеген инсандар бар да. Биз азыр барып, буюрса аттанып, өзүбүздүн программабызды элге тартуулап, тааныштырып, реалдуу проекттер менен иштеп, кийинки жаңы муундарга жол ачкыбыз келет. Эгер мисалы үчүн буюрса далилдеп иштесе болот. Далилдеп, ооба, оңой олтоң иш эч качан болбойт. Анан эч ким эле кел бул жерге отур, сен депутат бол деп берип койбойт. Бул саясий атаандаштык. Саясий атаандаштыкта мен ойлойм, кимдин программасы, проекттери, саясий көз карашы элге жакса, ошол инсандар мандат алышат да. Ошол инсандар 5 жыл ошол элге жерге кызмат кылышат. Сон азыр суроону өз убагында өрбүсүндө турмуш болуп калат. Программа деп айтып өттүңүз да. Эми программа негизинен аябай узак болот. Азыр биздин подкастыбызда бир
негизинен жалпылап бир кыскача түшүндүрүп бере аласызбы? Сиздин программаңыз кайсыл багыттарга багытталган, эмнелерди камтыйт? Бизде Талас областында бир 90%дан ашык эл үйүс айыл чарба менен алектенгендиктен биз айыл чарба багытына басым жасадык. Мисалы үчүн өндүрүлгөн продукцияны кайра иштетүүнү биз өнүктүрүшүбүз керек да. Сырье катары сатсаң бул арзан болот да. Ал эми продукту катары сатсаң баасы бир топ жогору болот. Сактоо мөөнөтү да узагыраак болот. Экинчи бул ирригациялык системаларды жаңылоо, жаңы БДРлерди куруу проблемасын көтөрүү, мамлекет тарабынан субсидия, пайсыз насыяларды берип тамчылатып сугаруу жолдоруна өтүү, ар бир райондо жердин кыртышынын анализин ала турган лабораторияларды ачуу, демилгесин көтөрүү, ошол эле уруктардын жаңы сортторун алып келип элге жайылтуу, көптөгөн айыл чарба тармагына басым жасадык. Буюрса өтүп калсак, ошол программаларды ишке ашыруу үстүндө иштейбиз. Ишкер катары өзүбүз балдар бакчасынын ачылышына бир жардамдарыбызды берип келебиз да. Область боюнча 3 бала бакчанын ачылышына колдон келген жардамыбызды бердик. Анан дагы деле кээ бир айылдарда ошо бала бакча жетишсиз. Мен ойлойм ошол айылдардын бала бакчага муктаждыгын биз жоюшубуз керек. Бул болсо мугалимдерди биз шыктандырышыбыз керек. Алардын айлык акысын көтөрүү маселелерин коюшубуз керек. Алардын жайында ысык көлгө мүмкүн мыктыларын ысык көлгө жиберип пансионаттарда эс алдыруу, көп сандаган мугалимдерди да. Жалпы республикалык тестирлөөгө мугалимдерди даярдашыбыз керек болуп жатат. Анткени 11 класстын бүтүрүүчүлөрү Бишкекке барып окуп келишип атат да. Мен ойлойм, биз мугалимдерди жергиликтүү мугалимдерден даярдасак, 11 класстын бүтүрүүчүлөрү бул жерден жалпы республикалык тестирлөөгө даярданып, жакшы бир көрсөткүчтөрдү көрсөтүп алат депчи. Биз ар дайым билим берүүгө колдон келишинче жардамыбызды берип келебиз. Биз былтыр 600 мугалимди сыйладык, өзүбүздүн белектерибизди берип, 880 000 сом байге коюп бердик. Бул жалпы республикалык тестирлөөдө биринчи орун алган окуучуга жана мугалимдер жааматына депчи. Бул да болсо мугалимдин коомдо кадыр баркын көтөрүү жана жаштарыбызды билимге тартуу. Мен көп ойлондум, Кыргызстаныбызды кантип өнүктүрсө болот депчи. Бирден бир жолу бул билим экен. Биз канчалык жаштарыбызды билимге тартып, алардын сапаттуу билим алуусуна шарт түзүп берсек, кийин келечекте алардын арасынан сөзсүз мыкты инсандар, жаратман инсандар чыгып, толук өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошо алат деген инсандар чыгат дегенге мен ишеничим чоң да. Саясий багытта анан программаларыңыз жөнүндө колдон келишинче маалымат алганга аракет кылдым. Аты негизи эмне менен алек болушкан. Анан жалпы эле негизи эле ар бир жигиттин, айымдын эле кыздын чоң бир ийгиликке жетүүсүндө ата энесинин таасири аябай зор болот да. Сизди кантип шыктандырат эле жалпы ата энеңиз? Мен ишкердин үй бүлөсүндө төрөлгөм. Чоң атам да ишкер болгон, атам да ишкер болду. Апам үй кожойкеси да. Жөнөкөй эле кыргыздын адамдары, айылдын тургундары. Мен тагдырга ишенем да. Атам учкуч болгусу келген экен да. Бирок ошол убакта экзамендерден тийиштүү баа ала албай, окууга тапшыра албай калган экен. Ошондон кийин эле атам көп айтчу мага, балам жакшы окуу, жакшы билим ал депчи. Жана мага бүттүк билим алууга шарттарды түзүп берди да. Мен ойлойм, бала ата энесинен жакшы сөздөрдү, шыктандыруучу, мактоо сөздөрүн укса, андан да жакшы болгусу келет да. Мисалы үчүн биздин үйгө бала кезде
көп коноктор келет да, ар жактан коноктор келгенде ата энем кубануу менен аларга мактанып айтып отурчу да, биздин балабыз мындай грамота алды, бул өлкөгө барып келди, мындай конкурстардан жеңип алды депчи. Аны мен ары өтүп бери өтүп угуп калып, абдан өзүм мындай мындан да аларды сүйүндүрүп, мындан да аларга кубаныч тартуулайын деп, андан да жакшы окууга аракет кылчумун да. Мен ойлойм, ата эне азырда өзүмдүн бир кыз 3 уулум бар. Ата эне баласы жакшы кийин жетишкендиктерге жетем десе, ар дайым колдоо көрсөтүш керек. Алкыш сөздөрүн, мактоо сөздөрүнөн аянбаш керек да. Колдон келишинче баласына дем берип, күч берип, колдоо көрсөтүш керек. Ошондо жакшы жетишкендиктерге жете алат бала. Сон азыр өзүңүздүн атаңыздын жаш кезиндеги кыялын айтып өттүңүз, баягы учкуч болгусу келчү экен депчи. А сиздин эң жаш кезиңизде ошол эң чоң кыялдарыңыздын бири кайсы эле? Кичинекей кезимде мен прокурор болом дечим да. Прокурор болом деп негедир ошентип айтчу экем. Бирок ушул 6-класстан баштап ушул гуманитардык илимдерге көп көңүл бура баштадым. Ошо география, тарых, адам жана коом сабактарына кызыгып, андан кийин ушул коомдук ишмер, мамлекеттик ишмер, элге жерге кызмат кылган саясатчы болсом деп кыялданчумун да. Бирок жашоодо ар кандай болот экен. Окууну бүткөндөн кийин ал мамлекеттик кызматка иштей албай калдым. Анын үчүн тааныш керек эле. Бизде андай тааныштар жок эле. Анан ишкерчиликке кетүүгө туура келди. Бирок адамдын ички дүйнөсүндө болгон нерсе жана булактай эле деп ойлойм. Бир күн болбосо бир күнү барып жарып чыгат да. Анан ушул акыркы жылдары эли менен аралашып, эл журтта мага дем берип келет. Сендей уулдарыбыз, кыздарыбыз барыш керек, билимдүү жаштар келиш керек, колдойбуз сен барсаң. Сөзсүз жакшы проекттерди ишке ашырасың депчи. Ошонун артынан бүгүн ушундай чечим кабыл алып отурабыз. Сон буюрса ниеттериңиз ишке ашсын дейли. Анан бизде адатка айланган сурообуз бар. Ушул ойзон көрсөтүүбүздүн, подкастыбыздын элестетип көрөлү, фантазияны жүргүзүп, сиздин маңдайыңызда өзүңүздүн бир өспүрүм кезиңиз менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүк болсо, кандай сөздөр менен кайрылат элеңиз, балким кайсы бир кеңештерди айтат элеңиз, же болбосо могул жерде мындай кыл деп балким бир багыттарын бурат элеңиз. Мен өзүмдү бактылуу адам сезем. Анткени жаштайыман ар бир нерсени өз учурунда кылдым да. Мисалы үчүн окуганда окудук, университет кезде мисалы үчүн окуп, дем алыш күндөрү достор менен эз алып дегендей, чет өлкөлөрдү кыдырдык, билим алдык, тажрыйба топтодук, көптөгөн кыргыздын чыгаан инсандары менен иштештик, алардан да тажрыйба топтодук. Билим берүү тармагында да мисал алсак, ошол эле университетимде 20га жакын дипломат болуп иштеген, Кыргызстанда дүйнөлүк аренада Кыргызстан атынан чыккан инсандар бизге сабак берчү да. Ошондой адамдардын тарбиясын, билимин алып чоңойдук. Ар бир нерсени өз учурунда кылдым. Ошон үчүн мен артты карап өкүнбөйм. Алдыдагы 5 жылыбызда бир жакшы мыйзамдар жазылсын, элге пайдалуу жана алар көзөмөлдөнсүн деген максатта туура чечим чыгарылышына балким сиздин сөзүңүздүн, ойлооңуздун таасири болуп калат. Кайныбызга карап бир кайрылуу кыласыңыз. Урматтуу шайлоочуларым, бүгүн мен жалпы элге ишенип депутаттыкка аттанып отурам. Жаңылануу бул саясаттын да мыйзамы. Бүгүнкү күндө элибиздин ою, тилеги, билимдүү жаштар келсин, мекенчил жаштар келсин деп өлкө башчыбыз да кайрылууларында айтып жатат. Мен шайлоо таза болоруна ишенем. Жана элибиз туура тандоо кылып, өзүнүн эл өкүлдөрүн шайлап алат деген чоң ишеничим бар. Чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз сизге. Ар дайым мекенибизде, жерибизде тынчтык болсун. Жана алдыдагы шайлоодо сиздин сөзүңүзгө биз да кошулуп, чыныгы эл үчүн иштеп беребиз. Элдин баягы жакшы сөзү уктум эле менче. Элдин жүгүн көтөрүү оор, бирок аны көтөрүп жүрүү сыймыктануу депчи.
чындап чын жүрөгүнөн баягы элдин жүгүн сыймыктануу менен көтөрүп жүрө турган агаларыбыз, эжелерибиз ушул жогорку кеңешке келсин. Анын ичинде сизге да ийгиликтер каалайбыз. Көрүүчүлөрүбүзгө да ийгиликтер каалап, кайрадан ушундай жакшы күндөрдө жолукканга чейин жакшы туруңуздар. Номер 16 шайлоо округунан жогорку кеңешке талапкер Чотонов Медер Өскөнбекович.